Могул жер напорный трассаларыбыз. Бул жерге тоже. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Ысык Көл облусуна жумушчу сапарынын жүрүшүндө алгач Чолпон Ата шаарындагы саркынды сууларды тазалоочу курулмалардын абалы менен таанышты. Ысык Көл районунда жаңы тазалоочу курулмаларды куруу жана техникалык жабдууларды алмаштыруу маселеси курч турат. Пайдалануудагы жабдуулар эскирген жана талап кылынган техникалык нормаларга дал келбейт. Министрлер кабинетинин башчысы шаарда заманбап талаптарга жооп берген тазалоочу курулмаларды куруу жана эс алуу жайларын, пансионаттарды жана башка жайларды канализация тутумуна кошуунун маанилүү экендигин белгиледи. Элдер тосуп болуп турбу бу жерде? Кандай турба жаткыргансыңар басынан? Негизи баягы сайдышында иш башталса, ал жерлерди бошотуш. Ошо бошойт да тура. Эли болуп тур дегенби? Улукбек Марипов ошондой эле катуу мөндүрдүн кесепетинен айыл чарба өсүмдүктөрүнө залал келтирилген Түп районундагы Арал айыл аймагынын жер тилкелерин кыдырып чыкты. Анда ар бир облустун 10 гектар жердеги мөмө бактарын калк тарабынан тамчылатып суугарууга өткөрүү боюнча пилоттук программа старт алганын белгиледи. Жылдын акырына чейин биз план койдук. Ар бир областка 10 гектардан жерде бак болобу, айдоо жер болобу, капельное орошение боюнча. Минсельхозго тапшырма коюлду. Айыл чарба министрлиги, Айыл банк, область, район жетекчилери менен чогуу пилотный кылып баштайбыз. Айыл банктагы ушул каржылап башташ керек да. Пилотный кылып турабыз баштасак, ар бир областтан 10 гектардан кылдык, өзүңөр тактагыла. Бак болобу, же мындай жанагындай бир маленовый бак болобу, карагат болобу, алма бакпы эмне элди үйрөтүш керек да ошогачы. 647 гектар арпа, 71 гектар буудай, 376 гектар эспарцет, 29 гектар картошка, 22 гектар сарымсак, ошондой эле 500 карагат көчөтүнө зыян келтирилген. Себүү иштерине 8 миллион сомдой каражат сарпталган. Быйыл нөшөрлөп жааган жамгырдын, мөндүрдүн, селдин кесепетинен өлкөнүн бир катар аймактарындагы дыйкандардын түшүмү жабыркады. Демек ар тараптуу жардам берилиши керек деди ал. Силерге тапшырма, ушунун баарын эсептеп чыккыла отуруптур. Жалпы республика боюнча элек түп Жалпы ушул азыркы акыркы мына 2-3 жумадан берки мындай мөндүрдө, жамгырда, селде кээ бирлерин сел шыпырып кетти да, мисалы. Мөндүр жааган жок, бирок сел шыпырып кетти. 1 гектар, 2 гектар ушулар эстеп чыккыла бар дегенчи. Макул. Эстеп туруп өзүнчө бир жыйын өткөрүлдү да, сунуш киргизгиле бизге. Кимдин банкта канча кредити бар? Ошолорго мына үйрөн берели, банктарда кредиттерине жардам берели. Соцфонддук төлөмдөрүн, салыктык төлөмдөрүн жылдырабыз кээ бирлерине. Ак суу районундагы Теплоключенко айылындагы 99 гектар жер трансформацияланганын кабарлады. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Ак суу районунун жалпы жарандары. Жакшы, сиздерге бир кабар айтып коеюн деп атайын өзүм келдим. Бул жерде көп жылдан бери көтөрүлүп аткан экен. Ушул Ак суу районунун Теплоключенко айыл аймагында жайгашкан жерлерди трансформация кылыш жөнүндө. Мен мына 4 августта кол койдум. Мына 109 токтом менен 99 гектар жер трансформация болду. Теплоключенко айылындагы бузулган көпүрө оңдоло турганына токтолду. МЧС акчасына Минтранс көчөдө баарын жасап берет. Рахметтерин жасайт, эмесин подрядчигин таап берет, МЧС акчасына. Спешот МЧС эмесин жасап берет. Баткенде азыр иш башталды, ошону алып бүтүп берели. Ысык Көл облусу экспортко багытталган мөмө жемиш продукциясын өндүрүү жаатында чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Ананьево айылындагы жемиш ширесин жана кыямдарды өндүрүү боюнча этнопродукт ишканасынын иши менен таанышып жатып айтты. Министрлер кабинетинин башчысы цехтерди көрүп чыгып, өндүрүштүк процесс менен таанышты. Белгиленгендей, компаниянын продукциясы Россия Федерациясына экспорттолот. Ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 5 тонна даяр сырьёну түзөт. 100% экспорт, да, или экспорт, да, основном, да? Москва, да? Андан соң Улукбек Марипов Каракол шаарындагы Бугу эне зоопаркынын абалы менен таанышты. Анда айбанаттардын жана куштардын 30дан ашуун түрү бар. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, бул уникалдуу зоопарк жана ага колдоо көрсөтүү зарыл. Ал өзүнүн резервдик фондунан зоопарктын жетекчилигине 50 000 сом берди. Кыдыруу учурунда заманбап зоопарктын башкы планынын долбоору тартууланды. Марипов жергиликтүү бийлик органдарына зоопаркка ар түрдүү колдоо көрсөтүүнү, ал эми
жана өзгөчө кырдаал министрлигине жакында жүргөн селден кийинки калыбына келтирүү иштерине көмөк берүүнү тапшырды. Гүласыл Калыкова, Иният Эргешова, Ысык Көл облусу, ЛТР.